Biz hazır eме press konferensiya berip çıktık. Bizim janağı önügü konsepsiyası boyunca anан жалпы эле биздин мамлекетте өзгөрүү болуп аткан мыйзамсыздыктар боюнча. Эми бул жерде ал жерде айттык, эми дагы кайталашка туура келет экен. Өзү конституция нормасында 104 анан 2010 жыл конституция азыркыда 105 экен, прокуратура деген берене бар. Ошо берененин эмеси боюнча Кыргызстанда жанагы мыйзамдыкты аткаруу үчүн мамлекеттик органдар башкалар аркылуу так дана мыйзамдуу болуш үчүн көзөмөлдү бизде генеральный прокуратура жүргүзөт. Бүгүнкү күндө бул жерде отургандар да айтат, ушу прокуратуранын надзору бизде мыйзам жок болуп атпайбы? Мындай суроо түзүлөт да, прокуратуранын эмне кереги бар деп. Действительно эч кандай мен şu zuluşun özüne de gayrılık, başka meselelerden gayrılı adamları da biliyorum. Şu bir yıldan beri her türlü meselelerden gayrılık geliyoruz. Eminim mizamsızlar boyunca bir mesele çeçilgen yok da. Mümkün zuluşu özde otursa gerek, içine özünün deyetimsine analiz olup alsa жақсы olmakta. Bireylere tapşırıp olarak eken, giyin уже giren verilasın. Ana men daha bir nesini aytmadım, bir yerden prezidentke de teşekkür, prezident okusun bilsin. Jana prokuratura o bir jana butkagı bolgan. 1 kilometre jakты. A yerden nары баягы чымынны да өткөрүшпөйт. Адамдар ошол жерде барып, ыйлактап, сыйлактап, ошол жерден кайтып кетип, эптеп bir кирет, bir жылда bir кирет. O girgeni de taптакыр аткарылбайт, кайра келет, эми ошол жерге барып, отырса кейбір адамдардың 10 жыл, 15 жылдан бeri проблема чечилген жүргөн. Эми bir проблема чечпеген прокурор, башка прокурордун эмне кереги бар? Мен өзүм да конкретно, мен жана айттым, мамлекеттин органдардын мыйзамды аткарбай, мамлекетке келтирген зыяндарын айтып атам. Мына Улуттук банктын жана 700 миллиард акча деп атабыз, каякта экени белгисиз. Анан алардын айырды жана сыйлыктар бар, аны айтпай калып турбуз. 1 milyarddan aşığı kredit başka alıpça. Başka jактарда Улуттук банка андай функция берген эмес. Алар бөлгөрү жардам мындай кылбайт. Алар мамлекеттин акча саясатын жүргүзөт. Алар отуруп алып миллиарддаган кредиттерди алып 1% менен, 32-жыл, 40-жыл депчи. Бул вообще мыйзамда прямо жазылып турат. Аердечи баягы 17-18 эме бар, генеральный прокуратуралар. Ичине bir көз салып койсоңор, доля алып отура бересиң адамдар, чындап. Анан кийин ошо жанагы чын эле улуттук валюта менен кредит берген жок, национальный банк мыйзамда жок нерсени банктарга лицензия берип атат, бул үчүн жаза тартыш керек. Бир да мыйзамда жок. Мен мыйзамдын бардыгын келтирип жазып атам. Мен ойлойм, генеральный прокуратура мыйзамды эле түшүнбөгөндөр экен да азыр. Генеральный прокуратура иштеш үчүн bir tüfülü teslim için галстук алсаң болду экен. O баш деген абсолютно керек эмес. Эми көп фактылар бар. Эми мындан кийин мына азыр булар айтсын, күндө bir haftada bir жолу, эки жолу именно прокуратуранын надзору боюнча чыгабыз. Алар мыйзам өздөрү мыйзамсыздыкты коргоп отурса, анан элдин эсебине ошондой изданияны эле алып, bir адамды киргизбей, кирсең прокуратуранын ичи эне hiç kim yok. Kompüter oynaşıp oturatu сотрудниктер. Bu yakta olsa el просто жалко da. Bu yakta el girenbey, ayaklardan gelgen gıcırlaşıp birbirinden taşıp bir jakta oturatu. Bir tar жерге koyup koyup. Hem oşonu prezident özünüz kolga alıp turup oşo butkalaryň jokmu? Oşol здание элдин эсебинен, элдин бюджет эсебинен болгондон кийин любой арзы муңу бар адам кайсы сотрудниктер барып эшигин кактылап киргенге мүмкүнчүлүгү болсун. Kalası bir generaline girer, kalası zamına girer, kalası başka programına girer. Doğru? Alar bu şu interiyonu oynuyor. Arzını tapşırıp koydu. Arzını daha registrasyon kılışmaydı gen. Registrasyon kılışmaydı gen. Bergen dokument toplu parası büt bayağı mıйзамсыздыктı. Şu dokumentni bir dokumentke analiz berişmeydi. Эми отдельный фактылар бар, ал фактылар боюнча чыгабыз.
Эми айрыкча нааразычылык бүгүнкү күндө генеральный прокуратура. Абсолютно алар мыйзам аткарган жок. Мыйзамсыздыктын үстүндө отурушат. Тиричилик ошолор эсебинен окшойт да. Эми ар нерсени атынан айтпасак болбойт да. Бул Зулушев келгенден күттүк эле Зулушев. Анча мыйзамдарды сүйлөп калчу го. İşte öyle olmuş. Көрсө ал жөн эле бир баягы Kresla. кресло үчүн эле экен да. Айрыкча ушул нерсе менин мындай көз карашымда же мен мурунку прокуратура менен мындай жакшы алардын деле иштеп турганбыз. Айрыкча Зулуштун мезгилинде абсолютно прокуратура иштебей калды. Мен ошол эме İyice.